Кумтор боюнча биз мамлекетте болгондон кийин мамлекеттин принциби кармалыш керек да. Эгерде бүгүнкү күндө экология бузулуу жана башка мамлекетке жетишерлик акча бербей атса, анын бардыгын төлөтүп алышыбыз керек. Бирок мамлекет болгондон кийин мамлекет катары мамлекет алган жоопкерчиликти ар кайым сакташыбыз керек. Эгерде биз жөн эле мына Садыр Жапаров айтып атпайбы, национализация кылайлы деп. Бул деген негизги мамлекеттүүлүктүн принцибин бузган нерсе да. Ошон үчүн мен дагы бүгүн Кумторду экологияны бузбаш керек. Экологияны бузгандык үчүн штрафты коюшубуз керек. Ошонун бардыгын устранить эттириш керек. Мамлекетке төлөнбөй аткан, элге төлөнбөй аткан акчалардын баарын төлөтүш керек. Мунун бардыгын өкмөт менен Кумтор отуруп сүйлөшүп, парламент отуруп сүйлөшүп, ошо комиссиянын жыйынтыгын карап чыгып туруп, элдин ой пикирин карап туруп, кайсы жерден кемчилдик кетип атат, кайсы жерден Кыргызстан биздин келечегибиз, мамлекетибиз болгондон кийин булар ошону ойлобой эптеп иштеп кетип калабыз деген ой пикирлери болсо, анын бардыгын бүгүн ишкананы токтотуп болсун да, ошонун бардыгын кемчилдиктерди жоюп, анан ишкананы ишке киргизиш керек. Себеп дегенде эртең бизге бир да инвестор келбей калат, бирөө дагы ишенбей калат. Анан Кумтордон түшкөн жаңкы Бабанов айтып атпайбы, 21 миллиардты, то есть 1 миллиард сомду, 21 миллион долларды биз агентствого бердик. Бул эч кандай нарушение эмес да, бул нарушение негизиндечи. Муну бюджеттен аркылуу өткөзүп, анан алып барса эч кандай каршычылык жок, өтө бериш керек. Мамлекет болгондон кийин бардык тартип, мыйзам өз ордунда аткарылыш керек. Мисалы, ошол эле агентство Алатоону түзгөндө бул мамлекеттик орган. Мыйзамда жазылып турат. Кандай гана мамлекеттик орган болбосун, эч качан спонсорский болобу, башка болобу, мамлекеттин бюджети аркылуу өтүш керек. Ал эми бул жерден саясат жасап, тиги депутаттар бергенге каршы, биз эч кандай каршычылыгыбыз жок. Бирок ошондо туура эсептеп чыгыш керек. Канчалык эффективдүү болот экономика үчүн. Мисалы, буга чейин 2 миллиард, 3 миллиард таркаттык, анын канчалык эффективдүү бүгүнкү күндө статистика көрсөтүп атат. Анын ордуна ошол акчага нарынга бир мясокомбинат куруп койсок болмок. Дагы бир жерге, бир областка дагы бир завод куруп койсок болмок. Биринчиден эл иштемек. Нарындагы ошол эл малын союп келип, консерва, колбаса чыгарып, кымбатыраак сатмак. Жумуш орду болмок, айлык болмок, налог болмок да. Бул деген мамлекеттүүлүктү билбегендик деп эсептейм. Андан тышкары 30 миллион долларды эмдиги жылдын эсебинен алып атышат да. Эмдиги жылы биздин турмуш токтобойбу ушу менен, быйылкы жыл менен. Андай болбош керек. Эмдиги жылкы түшө турган акча эмдиги жылкы бюджетке түшүш керек. Анан жаңы мына парламентте каралып атса, өкмөттүн бир өкүлү айтып атат, биз 3 жылдык же 4 жылдык дивидендти сурадык. Бул туура эмес да. Кантип сурай алат? Быйылкы түшө турган дивиденд ал былтыркы иштин жыйынтыгы менен. Отчет жыл бүткөндөн кийин канча дивидендте ошону алат. Быйылкы иштин жыйынтыгы менен эмдиги жылы дивиденд алып, эмдиги жылкы бюджетте. Эмне быйылдан баштап, эмдиги жылдан баштап биздин айлык акы, пенсия, пособие төлөбөйбүз. Ошон үчүн мен айтат элем, да популисттикти этият кылыш керек. Анан ушул окшон нерсени, замечанияны кылса, бүгүнкү күндө кайра шоо кылып, аны желтый прессалардан жазып, өткөндө бир жазып чыкпадыбы? Ширшовдун теремогу деп мен интернет аркылуу билип калдым. Ошол окшогон ушак айкындарды жазып чыкканды токтотуш керек да. Мен мисалы бүгүн билем, ошол эле НТС жана башкалар каяктагы дагы имуществолорду Ширшовдукун ушул Келдибеков алып атат имиш деген шоолорду жасаган токтотуп, госрегистр деген бар. Мамлекеттик органдар бар. Ошодон ачык айкын билсе болот да. Анан ушул окшогон шоону токтотуш.